Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Эмгек министрлиги Орусияда иштеген 66 мекендештин айлык акы маселесин чечти. Орусияда Кыргызстандын 66 жаранын кайрылуусу боюнча төлөнбөй калган айлык акы төлөндү. Бул тууралуу бүгүн 10 февралда Эмгек министрлиги билдирди. Маалым болгондой, министрликтин Орусиядагы өкүлчүлүгү Каспецстрой жоопкерчилиги чектелген компаниясы менен зарыл иш-чараларды жүргүздү. Анын жыйынтыгы боюнча кыргызстандыктарга толук көлөмдө 1 миллион рубль суммасында эмгек акы төлөнгөнү айтылды. Министр Москвадагы кыргыз дарыгерлерин мекенге кайтууга чакырды. Саламаттык сактоо министри Каныбек Досмамбетов Москвадагы иш сапарында Россияда эмгектенип жүргөн кыргызстандык медицина кызматкерлери менен жолукту. Ведомствонун маалыматына караганда, жолугушуу Кыргызстандын элчилигинде өтүп, Москва шаарында саламаттык сактоо тармагында иштеп жаткан 60га жакын мекендеш дарыгерлер катышты. Жолугушуунун жыйынтыгында бир катар жаш адистер Кыргызстандын саламаттык сактоо уюмдарында кесиптик ишмердүүлүгүн улантуу үчүн мекенине кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн кароого даяр экендиктерин билдиришти. Бүгүн Кыргызстандын саламаттык сактоо системасы квалификациялуу, мотивациясы жогору жана өз кесибине берилген адистерге муктаж. Мамлекет биздин дарыгерлер менен медицина кызматкерлеринин мекенине кайтып келип, кесиптик жактан өнүгүп, калктын саламаттыгын чыңдоого салым кошуусуна кызыктар. Министрлик өз тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүп, иштөө жана жашоо үчүн татыктуу шарттарды түзүүгө даяр, деди министр. Мигранттар үчүн милдеттүү түрдө ДМС полиси киргизилиши мүмкүн. Орусия өлкөгө киргенде мигрант жумушчулар үчүн ДМС полисин сатып алууну милдеттүү кылуу сунушун карап жатат. Чет элдик жарандар үчүн шашылыш медициналык жардам учурда бюджеттен каржыланып жатканы белгиленүүдө. Бул саламаттыкты сактоо системасына кошумча жүк жаратат. ДМС полисин киргизүү мигранттардын зарыл медициналык жардамга жетүүсүн жеңилдетип, ошол эле учурда саламаттыкты сактоо системасына түшкөн жүктү азайта турган чара катары каралууда. Өзгөндөгү Аламан Улак. Ниязовдор каза болгон баланын үй бүлөсүнөн кабар алышты. Өзгөндөгү Аламан Улакка барып, кырсыктап каза тапкан 26 жаштагы жигиттин ата-энесине белгилүү улакчылардын үй бүлөсү Ниязовдор кабар алып барышты. Жаныш Ниязов баш болгон бир туугандар маркумдун жакындарына көңүл айтып, ажылык сапарга жолдомо берип кайтышты. Маркумдун атасы жана агасы бул карагаша экенин билдирип, эч ким күнөөлүү эместигин айтышты. Каза болгон жигит улакка катышуу үчүн эмес, көрүп келүү максатында барганы белгилүү болду. Белгилей кетсек, 8 февралда Өзгөндө белгилүү улакчы Манас Ниязов уулдарына той берип, улак тартыш оюнун уюштурду. Анда Борбордук Азия боюнча улакчылар чогулушту. Аламан Улактан кийинки таштанды боюнча уюштуруучуга айып салынды. Өзгөн районунда Аламан Улактан кийин таштандыларды тазалоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Өзгөн районунда өткөн Аламан Улактан кийин аймакта таштандылардын чар жайы таштандылганы боюнча фактылар катталган. Бул боюнча министрликке караштуу Экотех көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгы тарабынан тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Мындан тышкары Аламан Улакты уюштуруучулардын бири Жаныш Ниязовго Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин 115 беренесине негизинде 5500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Учурда уюштуруучулар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар тарабынан аймакты таштандылардан тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Бишкекте жашы 7 эле кызды коркуткан деген шек менен психикалык жактан жабыркаган 30 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу 1 май райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык 2 күн мурун тагыраагы 8 февралда милицияга кайрылган аял киши ошол эле күнү болжол менен саат 19:50 чамасында Панфилов көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн жанында белгисиз эркек киши анын жашы 7 эле кызын аңдып коркутканын айткан. Аталган факт боюнча каттоого алынып, тиешелүү текшерүү иштери башталган. Натыйжада шектүү аныкталган. Ал 2022 жылдан бери психикалык оорудан жабыркап, учурда республикалык психиатрия жана наркология борборунун көзөмөлүндө турары тастыкталган. Ошондой эле милиция кызматкерлери тарабынан ал жаран мындан ары дарылануу үчүн жогоруда аталган медициналык мекемеге жеткирилип, жаткырылган.
Ош шаарынын көчөлөрүнүн бирине Чубак Ажы Жалиловдун атын берүү сунушталууда. Бул тууралуу кечээ 9 февралда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгынын тургундары менен болгон жолугушууда маалым болду. Анда жергиликтүүлөрдүн бири чыгып, 4 көчөгө белгилүү коомдук ишмерлердин аттарын коюп берүүнү суранышты. 101 көчөгө, эң чоң көчө Чубак Ажы Жалиловдун атын коюп берсеңиз, анан 151ге Салижан Кудайбердиевдин, 177ге Жусуп Абдрахмановдун, 165ге Махамаджан Касиевдин атын берсек, деди тургун. Жолугушууда мэр жергиликтүүлөрдүн сунушун кабыл алды. Оштун көчөлөрдүн бирине Чубак Ажы Жалиловдун аты берилиши мүмкүн. Унаа мекемеси айдоочулук күбөлүк алуу үчүн пайда болгон узун кезектер боюнча түшүндүрмө берди. Кезектердин видеолору соц тармактарда тарап жатат. Унаа мекемеси бул убактылуу көрүнүш экенин белгиледи. Кезекти негизинен айдоочулук күбөлүгүн алганы келгендер жаратып жатат. Акция башталганда офлайн жана онлайн арыздар түшкөн. Көпчүлүк акцияны 15 февралда бүтөт деп жаңылыш ойлоп, мөөнөт бүткүчө бүтүрүп алайын деп келишүүдө. Негизи акциянын мөөнөтү узартылат. Мисалы, бир филиал күнүнө 100-150 кишини тейлесе, акция башталгандан бери күнүнө 500-1500 офлайн, 700 онлайн тапшырык түшүүдө. Ошондо күнүнө 2000 киши бир учурда келип жатат. Бул убактылуу көрүнүш, деди мекеменин маалымат катчысы. Булак Спутник эжи. Ар кандай сын пикирлерди жазып атат. Эмнеге биздин мэрибиз мамлекеттик тилде сүйлөбөй, расмий тилде орусча, кыргызча сүйлөп атат деп. Мамлекеттик кызматтын, муниципалдык кызматты өтө мыйзамында так анык көрсөтүлгөн. Кайсы тилде суроо берилсе, ошол тилде жооп бергенге мен милдеттүүмүн. Мен кыргыз тилди чанып же болсо билбегендиктен орус тилинде сүйлөп аткан жерим жок. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.